Москва, Орусиянын борбору калкынын саны боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Мына ушул шаарда көп улуттуу эл жашайт. Алардын бири кыргыз эли. Туулган жерден алыс жүргөн мекендештердин иштерине Москвадагы кыргыз диаспора кеңеши жардам берет. Биринчиден, Россия Федерациясында ушул чоң миграция 2010дон баштап, экинчи революциядан кийин көп мекендештер келе баштады. Анан келгенге тиешелүү болуп, ар кандай көйгөйлөрдө маселелери көтөрүлө баштады. Эң негизги кыргыз диаспорасынын, коомчулуктун жааматтын эң негизги максаты бул кыргыздардын жана Кыргызстандын Россиядагы аброюн эл аралык деңгээлге көтөрүү. Себептеген Кыргызстанда жүрсөң баягы кичинекей жаамат менен эле жүрөсүң, чет элге чыксаң бул жерде башка диаспоралар да бар. Армяндар бар, Азербайжандар бар, өзбектер бар, казактар бар, белорустар бар. Андан кийин ошолордун ичинде да баягы кыргыздардын желегин көтөрүп, биз кыргызбыз, биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар, каада салтыбыз бар. Аларды көрсөтүп, чагылдырып, жана эл аралык ареналар, төгөрөк столдор болот, чоң форумдар болот. Аларга да ошо кыргыздардын көйгөйүн тең тайлашып, тең ата болуп, ошол эң негизги максат Кыргызстандын жана кыргыз мекендештердин аброюн көтөрүү болуп эсептелинет. Кыргызстанда жүрсөң, айылда жүрсөң, бала чакта баарыбыз деле айтып калчу эле го, кимдин баласы болосуң, анан кийин баланча Күнчөнүн баласымын десең, ошо ата энеңе жараша сага баам берчү эле. Чет элде жүргөндөн кийин сен кандай болсоң дагы, сен эч ким атыңан атабайт, кыргыз деп эле билет. Жакшы жагынан көрсөтсөң дагы аты кыргызга тиет, жаман жагынан көрсөтсө дагы аты кыргызга тиет. Ошон үчүн учурдан пайдаланып көп мекендештерге кичинекей сунуш, ошо чет жерде жүргөндө кыргыздардын атын улуу сактап, кыргыздарды жакшы ата чыгарып жүрөлү. Миграция деген эмне? Миграция бул бир топ адамдын жаңы бир жерден туруктуу же убактылуу жашоо максатында бир мамлекет же аймак же шаардан башка бир аймак жерге көчүсү. Миграция кылган бир топ адамдарга мигранттар деп айтылат. Мына ушул мигранттардын көпчүлүгү Москва областы жана Москва шаарында көп. Миграция өйдө менен болуп турат. Акыркы учурда ошо Россия Федерациясында 2024-30дан ашык мыйзамга өзгөртүү миграция жаатында жана толуктуулар кирди. Анан эң көп убакытта ошол Россия боюнча 1 миллиондон ашык биздин жарандар бар деп жүрчүбүз. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын аймагында башайгы бир 650-700 миң биздин жарандар. Алардын ошол 70% Москва областта жайгашкан мекендештер. Ар бир өлкөгө барганда ошо мекендештердин көйгөйү бул ошол өлкөнүн мыйзамын, талабын билбестик болуп, андан кийин көпчүлүк мекендештер ошол көйгөй менен жана регистрация маселеси менен кара тизмеге кирип калат. Кээ бирөө болсо ошол тиги юридикалык жактан толук маалым болбой калат. Ошонун негизинде көпчүгөн учурлар менен орусча айтканда незнание закона не освобождает от ответственности деп коет. Көп мекендештер ошол чалдыгып, депортация, выдворение болуп кеткен мекендештер дагы бар. Ошол диаспоранын бирден бир жумуштарынын бири бул мекендештерге түздөн түз маалыматтарды жеткизип туруп, бизде өзүбүздүн чоң бир социалдык тармакта 700 миңге жакын катталуучубуз бар. Ошол социалдык тармактардан байма-бай иш чаралар болуп турат. Ошол жактан мекендештерге баарына маалыматты маалымдоого жардам беребиз. Эң диаспоранын чоң абройлуу жумуштарынын бири. Көпчүлүк ошо катачылык, ошо закон, мыйзам билбегендиктен болуп калат. Кыргызстандагы жарандар эң алгач башка өлкөгө мигрант болуп барады. Ошол жердин мыйзамын жана тилин билүүсү шарт. Көпчүлүк учурда эч кандай маалыматы жок, жөн эле каражат табууну көздөгөн мекендештерибиз келип, бир топ кыйынчылыктарга туш болушат. Эң биринчи ирет менин оюмча бул тил маселеси. Кудайга шүгүр, баягы кошуна өлкөлөргө караганда, башка мигранттарга караганда кыргыз мекендештер орус тил жагынан бир аз үнөмдүүрөкпүз. Тил билген болсо, жумуш табуусу да оңой болот. Баягы полиция кызматкерлери менен же иммиграция органдары менен да кокустан туш келип кала турган болсо, аларга да сөз түшүндүргөнгө. Негизи эле ошо адам баласы менин оюмча бүт эле жерде, жалпы эле миграция жаатында эмес, ошо тил билгени болсо, орусча түшүндүргөнү болсо, менин оюмча жеңилдиктер болот. Ошо тил мыйзамы боюнча 2024 дагы бир кичинекей мыйзамга толуктоого кирген мигранттардын балдары мектепке тапшыраардын астында сөзсүз түрдө орус тил билүү боюнча
экзамен тапшырыш керек деп. Ошол дагы бир көйгөй болуп атат. Ошо көпчүлүк биздин мекендештердин балдары ошол орус тили боюнча тесттен өтпөй калып, экзаменден өтпөй калып, тапшыра албай калган күндөр да болуп атат. Ошол себептен менин оюмча биринчи ирет тил. Анан ошо тил жаатынан Кыргызстанда орус тили билетсер, өзү расмий тил болуп эсептелет. Ошонун негизинде биз ошол мамлекеттин жетекчилери бир жолу Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, ошо таксист мекендештерге дагы жакшынакай жолун ачып берип кеткен. Себептен Кыргызстанда орус тили расмий тил. Ошонун негизинде таксист мекендештер көчөдө такси кызматында жакшынакай иштей алат. Армяндар да иштей албайт, казактар да иштей албайт, Азербайжан, таджиктер, өзбектер да иштей албайт. Кыргыздардын ошол орус тили расмий болгондуктан кыргыз мекендештер эч кандай маселеси жок эле бул тармакта жакшы иш алып барат. Көптөгөн ишкер мекендештер бар, таксопарктар бар, такси жааматы бар. Мындан бир ошо такси боюнча айта кетчү нерсе, көрсө ошо биз өзүбүз да бир чоң күчкө ээ болуп келатырбыз Россия Федерациясында. Бир жолу көк бөрү оюну болуп калды. Тиги Москва областында. Анан кийин ошол көк бөрү оюнда көп мекендештер чыгып кетип, көк бөрүнү көрөбүз деп. Көп эле таксисттер чыгып кетти. Анан ошол күндө жанагы Яндекс такси тарифи дагы өйдө чыгып кетти. Себептен көпчүлүк мекендештер такси сферасына иштейт. Анан кийин бир моментте баягы Москвадан чыгып кеткенден кийин ошо трафик дагы өчүп кетти. Ошондо биз түшүндүк да, биз чоң күч экенбиз. Москвадагы кыргыз мекендештердин көпчүлүгү азыркы учурда кафе, ресторандарда такси кызматында эмгектешет. Анткени Кыргызстандан орус тили расмий тил катары сүйлөнүп келген үчүн мигранттар орус тили жагынан көп кыйналышпайт. Мурда көпчүлүк жаамат мекендештер көчө шыпырчу эле, стройкада иштечү эле. Азыр дворник мекендештерибиз жок, Кудайга шүгүр. Стройкада мекендештер көп иштебей калды. Азыр биздин мекендештер көпчүлүк ошол кызматтарда, кафе, ресторан, магазиндерде, чоң мейманканаларда, такси жааматында иштесе, андан арбын мекендештер дагы өз ишкерчилигин ачып, бул жерден салон ачышып, салон красоты, таксопарктарды ачып, фирмаларды ачып, тур фирмаларды ачып, ошондой бир чоң бир жакшы көрүнүштөр болуп атат. Ийгиликтүү мекендештер аз эмес, ийгиликтүү мекендештер да бар. Анан ошол бир эле көйгөйдү камтый кете турчу нерсе бул Евразия экономикалык бирикменин алкагында Кыргызстан ээктин өкүлү катары биз эмгек мигранттары эмеспиз. Биз эмгектенүүчү деген статусда бар. Ал жерде 4 негизи боштондук бар да. Биринчи бул товарды, акчаны, кызматты жана адам ресурстары ошо Евразия экономикалык бирикменин ичинде негизи эч кандай тоскоолдугу жок, кирип туруш керек деген бир чечим бар. Ошол чечим тилекке каршы толугу менен иштебей атат. Себептен кээ бир жерден чектөө болуп калып атат, кээ бир жерде мекендештер депортация болуп калып атат. Ошол ээктин алкагында ошону дагы эл аралык уюм катары өзүбүздүн позициябызды туура коюп туруп, туура сурансак, орус тараптан болобу, башка өнөктөрдөн болобу, ошо өкүлчүлүктөн мекендештердин менин оюмча жашоосу дагы жеңилирээк болмок. Анан көп мекендештер бул Россия Федерациясында Россия менен киндигин байлап алганда, кээбирөө ипотекага батир алып алышкан, лизингке машина алып алышкан, кредит алып алышкан, же болбосо бир кандайдыр иш баштап алышкан. Ошо менен киндигин байлап Россия Федерациясына ошо эмгектенип толугу менен жүрсө туура болмок. Кыргызстанга тыйын которуу системасы боюнча дүйнө жүзүнөн мекендештерди Кыргызстанга акча которгондун 95% ошо Россия Федерациясынан келет. Мурдагы өлчөм менен ошо ички дүң продукциянын Кыргызстанга которулган 3/1 бөлүгүн биздин мекендештер камсыздык кылып берчи. Азыр экономикабыз өсүп атат, ички дүң продукциябыз өсүп атат. Ошонун абройлуу чоң эбегейсиз зор салымын ошо биздин мекендештер да Кыргызстанга которуп атат. Кыргызстан өнүгүп атат. Ошол биздин мекендештердин тыйын которгон жардамы дагы. Ар бир мекендеш ошо чет жерде жүргөндөн кийин мекенге өзүнүн тыйын которуусу менен чоң салым кошуп атат. Кыргызстандын жарандары көпчүлүк учурда Орусияда көзөмөлдөөчү рейстерге кара тизмеге түшүп калгандар да жок эмес. Жана алар өлкөдөн чыгарылып, Орусиянын мыйзамы боюнча узак убакытка кирүүгө тыюу салынат. Эми массалык миграция болгондон кийин, массалык мекендештер болгондон кийин сөзсүз түрдө көйгөйлөр өтө көп. Мисалы үчүн биз кээде тамашалап айтып калабыз, өзүбүздүн ичинде сүйлөшүпчү, тиги Россиядагы
кыргыздар бул Кыргызстандын 8 областы деп. Себептен кичинекей тиги областтарда 250-300 миңге жакын киши жашайт, а бул жерде 700 миң киши жашайт. Анан кийин өзүнчө эле бир чоң 8 областтай болуп өзүбүз эсептеп калдык. Кайрылгандар мекендештери көп. Көйгөй менен ар кимдин көйгөйү ар кандай. Кээ бирөө ошо реестрге түшүп калат, кээ бирөө документин жасай албай калат, кээ бирөө юридикалык жардамга муктаж болуп калат. Андайлар да аз эмес. Кара тизме деген маселе бар, анан кийин реестр контролируемых лиц деген маселе бар. Бул маселе болсо миграция жаатында толук легалдашуу боюнча бир нече кадам бар. Биринчилет бул ошол убактылуу мөөнөт регистрациясын легалдашуу. Регистрация деп коет. Азыр Амина деген приложение чыгып калды. Экинчиси метасвидетельствование. То есть ден соолугум таза, эч кандай оору менен оорубайм деп орус жакка тастыктап берип, ошонун негизинде метасвидетельствование өтүш керек. Андан тышкары дактилоскопия, биометрика, ман жай издерин тапшырып, себептен кылмыштуулук иш болсо, чет элдик жарандардан, чтобы полиция кызматкерлери дагы тестеп алды деп, ошо ман жай илерин дагы алып, анан кийин эмгек келишим. Эмгек келишимде ошол иш жумуш берүүчү менен туура түзүп алып туруп, аны дагы базага, МВДнын базасына, налогтун базасына киргизип, андан булар дагы налог алып туруш керек. Ошону да контролдоштум. Эгерде ошол 4-5 документтин бир эле документи туура эмес болуп калса, чет элдик жаран реестрге түшүп калат. Реестрге түшүп туруп документтерин туура баса, анда ошо кара тизмеге түшүп калат. Москвадагы кыргыз диаспора кеңешинин алдында жерлерде түзүлгөн коомдор бар. Алар жакшы иштерди колго алып, ар кандай майрамдарды бирге өткөрүшсө, жамандык иштер болгондо дагы ар бир коом өздөрү милдетин алышат. Негизи кыргыз диаспорасында азыр мисалы үчүн Москва жергесинде 2 чоң коом бар эле. Кыргыз биримдиги кыргыз диаспора кеңеши ошол жакында эле жай аяларында чоң бир уюм болуп биригип туруп, ошо бир чоң коомчулук болдук. Ошо биздин диаспоранын алдында коомчулуктун астында кичинекей жердешчилик уюмдары бар. Нарын коому, Талас коому, Жалал Абад коому, Ысык көл коому, Кадамжайык, Ноокат, Баткен коому деп туруп, анан кийин ошо жердешчилик уюмдардагы ошол институтты аябай жакшы өрчүтүп алдык. Бул коомчулуктун эң негизгиси түзгөн себеп биринчи мындай болду. Мисалы үчүн дагы бир көйгөйлүү маселе бар болчу, бул груз 200. Мекендештерибиз кайтыш болуп кеткенде, ошо мекенге жөнөтүш үчүн мурда мамлекет акча бөлүп бербечи. Азыр мамлекет, мисалы үчүн бир мекендешибиз кайтыш болуп кетсе, ошол тиги сөөгүн Кыргызстанга алып барышка 70 миң рубль которуп беришет. Мурда андай себеп жок эле. Ошон үчүн коомдор эң биринчи түзүлгөн себеп ошо груз 200 маселеси болгондо биз жанагы соц тармактардан чыгарып, айрым активисттерди чыгарып, урматтуу мекендештер жардам бере койгула, кызмат кылып бергиле, акча чогултуп сөөгү жөнөтөлү деп баягы соц тармактарга чыгарып турчу электе мындан бир 7-8 жыл мурун. Анан кийин соц тармактарда кыргыздардан тышкары орустар да бар, тажиктер, башка улуттардын өкүлдөрү бар. Анан кийин алар дагы баягы кир жалаякты улам көрсөткөндөй болуп эле, туура эмес көрүнүш, аны башкалар да көрөт мисалы үчүн. Ошондо жанагы жердешчилик уюмдар чогулуп мындай чечимге келдик да. Келгиле, ким кайсыл жерден сөök табылса, каза болсо, ошол жаамат өзүнүн жердештери жөнөтсүн. Нарындын улууну каза болуп калдыбы тилекке каршы. Нарындык жаамат чогута койсун, тыйын 500 рубльдан, 100 рубльдан болуп туруп, анан ошо менен сөөктү жөнөтөлү. Ысык көлдүккө ошентип отуруп, ошол биринчи коомчулуктар түзүлгөн, ошо жердешчилик коомчулуктар. Бул ошо тилекке каршы жамандыктын кесепети менен. Бирок ошол азыр институт өрчүп, өнүгүп, азыр ар бир мекендештер, коомчулуктар, ар кайсы коом уюмдар ыргесе өткөрө баштады, маареке өткөрө баштады, чоң концерттерди өткөрө баштады, футбол, волейбол турнирлерин көк бөрүгө чейин өткөрүп, ошентип азыр ошереки жакшылыктарды да жолугуп калдык. Бирок ошо баш аты, ошол жаман айтпай жакшы жок деп койгон кыргыздарда. Ошол бизге себеп болду. Бирок абдан жакшы институт чогултуп алдык. Ушун баары ынтымак. Мисалы үчүн ошол мекендеш кайсыл көчөдө калып калдыбы, документи жок болуп калдыбы, оору сырколоп калдыбы, биринчи эле жердештерине маалыматты беребиз. Жердештер өздөрү чогултуп туруп эле кааласа Кыргызстанга жөнөтүп, болбосо үйүнө алып келип жуунтуп тазалантып, жумуш менен камсыздык кылып туруп, ошону жөнөтөт. Бул да баягы биздин ынтымакта кыргыздар өзү эле баягы өзүбүздө көчмөн калктын генетикасы бар да. Ошондо мобилдүү элкенбиз.
бат эле чогулта коюп уюша коюп бирдекени жардам бере койгонго. Ар бир күн майрам деп кыргыздар маданият спорт жаатында абдан жакшы майрамдарды белгилеп келишет. Таланттуу мекендештерибиздин өнөрлөрүн баалап кыргыз маданият борбору иш алып барат. Туулган жерден топурак алтын дегендей алыста жүргөндө ар бир мекендешибизге ысык салам айтып, ар бирине бекем ден соолукта болушун каалайбыз. Менин оюмча биздин ажыбыз азыр негизи туура политика алып баратат. Эл аралык деңгээлде Кыргызстандын аброю Кудайга шүгүр жакшы деңгээлге чыгып калды. Эми баягы билбейм, Кыргызстанда силерге кандай көрүнөт билбейм. Чет элде жүргөндөн кийин япондордун бир жакшы жапондордун бир макаласы бар. Тоону көрүш үчүн тоодон алыстап туруп көрүш керек депчи. Анан кийин биз алыс болгон үчүн Кыргызстанды баягы чет жактан башкача көз караш менен карайбыз да. Эбегейсиз чоң курулуштар болуп атат. 30 жылда болуп көрбөгөндөр. Жолдор курулуп атат, экономикабыз өнүгүп атат. Соода өнөр жай тармагы дагы өнүгүп атат. Кыргызстан эми Кудай буйруса азыр энергетика маселебизде Кыргызстандан президент өзү айтпады, суу башында туруп, анан кийин ошо энергетика жагында маселебиз төмөн болгондо биз үчүн абройду түшүргөн нерсе депчи. Ошону Кудай буйруса жакын арада ал маселе дагы чечилсе, анан кийин эл өзү баягы кыргыздар улуу эл экенин өзү билсе, менин оюмча Кыргызстандын келечеги чоң. Анан кийин баардык эле мекендештерин, чет жерде жүргөн мекендештерин эрте эле кеч Кыргызстанга барам, ошо мекениме кайтам, мекениме барып кызмат кылам, же болбосо мекениме барып жашайм деген ой. Ушунча 17 жылдан бери Россия Федерациясында жүрөм, бир да жолу көрө элекмин. Мекенге барбайм, Кыргызстанга барбайм деген кыргызды. Баары эле барам, баары эле ошол мекенге салым кошом дегендер да. Анан кийин биздин тагдырыбыз ушундай экен, эмгектенүүчүлөрдүн, мигранттардын балким биздин тагдырыбызга ушул нерсе жазылган. Биз бул жерде туруп Кыргызстанга экономикасына жардам берип, Кыргызстанга акча жөнөтүп, Кыргызстан өнөкчөктү, толук бутуна тургучакты бияктан подпитка дейбизби, жардам дейбизби, салым дейбизби, ар ким ар кандай түшүнөт. Ошого балким биздин азыр Кудай биздин тушубузга жазган нерсе болуш керек. Эң биринчиден мен ойлойм, кыргыздар абдан бактылуу калкпыз, себеби өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн эгемендүүлүк мамлекетибиз бар, өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн салтыбыз бар. Мисалы үчүн Россия Федерациясында көптөгөн улуттарды көрдүм. Улутту көп. Мисалы үчүн курттар, уйгурлар, дунгандар, ирийцтер деген бир жамаат бар, негизи эле көп. Бизге караганда калкы көп. 15 миллион, 40 миллион, 60 миллион дүйнө жүзү боюнча. Бирок өздөрүнүн мамлекети жок, туусу жок, салты жок. Биз ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында маңкурт, ошо маңкуртка айланбаш керек. Эң негизгиси ушу жүрөгүбүздү туура кыргыз мекендеш, мекеним деп жүрсөк, менин оюмча бул эң чоң биздин жетишкендик. Тарыхыбыз абдан чоң. Ошо тарыхы бар калктын келечеги алдыда деп коет. Менин оюмча Кыргызстандагы эл аралык аренада өзүнүн аброюн көрсөтүп, бирок ар бир баштардын, бир чоң кадамды баштардын ичинде ар бир мекендеш ошо жүрөгүнө бир нерсени салса, абдан сонун болмокта. Мамлекет биз үчүн эмне кылды эмес. Мен мамлекет үчүн, мекеним үчүн, элим үчүн, мекендештер үчүн эмне кылдым. Ошону ар кимибиз жүрөгүбүздө туура сактасак, ошондо менин оюмча туура болот. Ансыз шылтоону жана талапты, ответственности башка бирөөнө жүктөп коюп, бул кыргыздын иши. Эми ар бир мекендештерге Россия Федерациясында ошол биз убактылуу келгенбиз. Россия Федерациясына жүргөндө биринчи ирет бизди Кубанычбек деп билбейт, Мырзабек деп билбейт, Бакытбек деп билбейт, бизди кыргыз деп билет. Жакшы жагынан көрсөтсөк да кыргызга аты тиет, жаман жагынан көрсөтсөк да кыргызга аты тиет. Мисалы үчүн өткөндө эле ошол Крокус Сити окуясында жанагы 5 террорист, 5 акмак тилекке каршы чоң бир катачылык келип туруп, ошолордун аттарын жарым жыл бою бүт массалык маалымат каражаттарын улам айтып турду, сот чечимдери болду. Бирок ошолордун атын эч ким эстей алган жок. Бирок улуттун баары эстеп калды. Ошон үчүн улуу кыргыз атты, улуу кыргыз улутту даңазалап жүргөн мекендештер көп болсун.